Билим бул эң баалуу мурас. Ал эч качан эскирбейт. Арбаңыздар урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Назарыңыздарда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы менен биргелишкен Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын республикалык деңгээлде өткөрүп жаткан акыл таймаш долбоорунун 8-чи чыгарылышы. Оюндун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана министрликтин алдындагы билим берүү сапатын өнүктүрүү департаменти. Суроолор тест түрүндө берилип, 5-6, 7 класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалат. 1 бөлүм. Команданын саламдашуусу. Мектеби тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо. Команда мүчөлөрү менен тааныштыруу. 2 бөлүм. Билимиңди сынап көр. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан 2ден суроо берилет. 3 бөлүм. Улуттук нарк. Мында каада салт, нарк боюнча ар бир командага 2ден суроо берилет. Оюнубуздун шарттарын жакшы билесиздер. Келиңиздер эми оюнга атайын даярданып келген, ушу билимибизди сынап көрсөк деп келген командалар менен тааныштыралы. 1 команда Бишкек шаарындагы Свердлов районуна караштуу номер 87 орто жалпы билим берүү мектебинен түзүлүп келген жаңы Горизонт командасы даярдап келген мугалими Сагынбаева Гүлзат Муратбековна. Жана алардын атаандашы Ысык көл облусунун Балыкчы шаарындагы Зайракан Исаева атындагы номер 4 мектеп гимназиясынан даярдалып келген Дилгир командасы даярдаган мугалими Султанкулова Назира Талантбековна. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Даярдыгыңар жакшыбы? Жакшы даярдыкта келдиңерби? Албетте силер ушул мектебиңердин атынан келдиңер да, мектебиңердин атын коргосок, ушул мектепте ушундай билимдүү балдар окуйт экендигин далилдейли деп келдиңер. Эмесе силерге ийгилик каалап, биз оюнубузду баштаар алдында оюнга көз салып турган калыстар тобу менен тааныштырып өтөлү. Калыстар тобунун төрайымы Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5 улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Ошондой эле Кыргыз радиосунун журналисти Акыл таймаш долбоорунун редактору Жаныбек Эсеналиев. Жогоруда биз оюн башталганга чейин аныктап алганбыз, кайсыл команда биринчи баштайт экендигин. Сиздерге дагы түшүнүктүү болуш үчүн айтып коелу, алгач жаңы Горизонт командасы баштап берет, андан кийин Дилгир командасы кезек алат. Баягы оюнубуздун башы болгон саламдашпай иш баштаба деген бөлүмүбүз менен баштайбыз. Эмесе кезек жаңы Горизонт командасы силерде, силердин саламдашууңарга, таанышууңарга кезек берели. Жаратканым сүйлөгөнгө жөндөн берип, бажырашып жүргүлө десе керек, а бирок эң алгач андан мурун амандашып алгыла десе керек. Мүнөттүү айга жылга күнгө теңеп, убакыт учкан куштай өтө берет. Жашоодо баары кымбат ошентсе да, эң алгач саламдашып алуу керек. Ассаламу алейкум, бабам манас балдары, обай эне адам ата кандары, досчулукту, ынтымакты чындаган, ыраазы бол, Сагынбай ата, арбагы. Салтуу апа болуп, саламдашып алалы, бул жарышка келген соң кызыктуу оюн салалы. Биз дагы ушул салтты бузбайлы, саламдашпай сөз сандыгын ачпайлы. Эң алгач саламдашып, андан кийин кеп учугун таанышуудан баштайлы. Тил бул мекенибиздин келечеги. Шайлообек Дүйшеев эне тилин унуткандар. Чырмалышкан иштинде чатышы бар, чындыктын чыгышы, батышы бар. Чыдырмандын кудайы пил эле эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын да башталышы, башаты бар. Саяпкердин сактанган такасы бар. Өрөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага кыйшактап билеп туруп. Кыргызмын дейсиң мага кыргызча араң сүйлөп туруп. Кыргыз эмес, кыргызды жыдыткандар. Кылым кескен тарыхты унуткандар. Кыргыз эмес, кыйш айтып калпак кийип,
кадыр баркын калкынын куруткандар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил. Кызыңдын да, уулуңдун да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың. Колу босус мунжуга, тоголок бир. Мен топ башчысы Райымкулова Деми жана топ мүчөлөрү. Мен топ мүчөсү Мамытова Аруке. Мен топ мүчөсү Алмамбетов Нурсултан. Мен топ мүчөсү Мээрбекова Жасмина. Мен топ мүчөсү Нармырзаева Раяна. Жаңы жаңы көрүнүш, жаңы горизонт. Биз командабыздын атын жаңы горизонт деп атообуздун себеби анын мааниси кеңири жана терең символиканы камтыйт. Жаңы бул жаңыланууну, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана алдыдагы өзгөрүүлөрдү билдирет. Алгачкы кадамдарды таштоо же жаңы этапка өтүүнү сүрөттөйт. Горизонт бул мейкиндикти, үмүттү жана келечектеги чоң максаттарды элестетет. Горизонт бизди алдыга умтулууга, өз мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейтип, жаңы дүйнөнү ачууга чакырат. Ошентип, жаңы горизонт аталышы келечекке болгон ишенимди, мүмкүнчүлүктөрдү ачууну жана алдыга умтулууну үндөйт. Бул аталыш эргүү берип, жаңы башталыштарга дем берет. Биздин эмблеманын ар бир элементин жактоо, күн чыгышы. Бул жаңы башталышты, үмүттү жана келечекке болгон оптимизмди билдирет. Бул жаңы горизонттун символу. Ал эми болсо горизонт же тегиз сызык. Бул келечекке болгон мүмкүнчүлүктөрдү чектеген чекитти чагылдырган элемент. Ал алысты карай умтулууну билдирет. Динамикалык сызыктар өзгөрүүнү, өнүгүүнү жана алдыга умтулууну символдоштурат. Ал кыймылдын жана прогресстин белгиси. Динамикалык түстөр сары, кызгылт, сары, көк. Сары, кызгылт, сары жылуулукту, кубанычты жана үмүттү чагылдырат. Ал эми болсо көк туруктуулукту жана ишенимдүүлүктүн белгиси болуп эсептелинет. Айланма форма тегерек. Бул айланма форма тегерек биримдиктин, бүтүндүктүн, туруктуулуктун белгиси. Биз Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу Келечек конушунун номер 87 жалпы орто билим берүү мектебинин 7-классында окуучуларбыз. Биздин мектеп 2006-жылы 30 мартта Кыргыз өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин чечими боюнча официалдуу түрдө ачылып, кирише баштаган. Мектеп 720 окуучуга алакталган. Бирок учурда 2800 окуучу билим алат жана 100дөн ашык мугалим эмгектенет. Мектеп ар кандай олимпиадага катышып, байгелүү орундарга ээ болуп келет. Бул жаңы горизонт командасынын таанышуусу, саламдашуусу болду. Келиңиздер эми Дилгир командасына кеп кезегин берели. Адилеттик чындыкты ыйык тутуп, өз элинин мүдөөсүн бийик тутуп, кыргызмын деп баатырдыгын көрсөтүп, тарыхта аты калды даңкталышып. Кыргыздар сөздүн чебери, кыргыздар өнөр зергери, кыргыздын салтын унутпай саламдашып кетели. Карытып кылымдарды жашап келген, кыргызымдын каада салтын билген, урпагы ошолордун мына биз салам берип таазим кылган. Мен кыргызмын саламдашуудан баштаган, мен кыргызмын ата салтын сактаган, ар бир жаңа иман менен караган, биз дилгирбиз акылман окуучулардан. Кеп өзөгөй салам болот эли бизде, ала доосу көртү ыйык жери бизде. Тогуз жолдун дому, шамалдуу шаар Балыкчыдан Дилгир тобу салам берет кыргыз калкына. Топ башчысы Маремкулов Фирдаус. Топ мүчөсү Жекенбаева Раяна. Топ мүчөсү Сабырбеков Элдар. Топ мүчөсү Төлөнбекова Хадижа. Топ мүчөсү Бейшенбаев Даниэль. Дилгирбиз акылга бай болгон, баарынан шайырбыз да шаңдуубуз. Балыкчынын эң дилгири аталган, билимге ынтызарбыз дилгирбиз. Дилгир тобу билимге, акылга ынтызар, акылман, аракетчил, тырышчак. Дилгирленүү, дилгирлик айрым адамдын ашыкча аракеттенүүсү, изденүүсү, тырышчаактыгы сыпаты айтылат. Биз өзүбүздү дилгир окуучуларыбыз деп атай алабыз. Ошондуктан топтун аталышына дилгир деген ысымды ыйгардык. Жана ошондой эле биз өзүбүздүн эмблемабызды жактап кетели. Эмблемада колго кармаган ар түркүн боектогу китептин барагындай акылман окуучулар көп кырдуу билимдүүбүз дегенибизди түшүндүрөт. Бийиктикке кол сунганы, таанымал жылдыз болууга дилгирбиз деген ойду чагылдырдык. Жалпы жолунан биз креативдүү, билимдүү, дилгир окуучуларбыз. Билимге шыктандырды, кызыктырды, үйрөттү өзүндөгү тазалыкты, акылга акыл кошуп билими, жаратты акылман дилгирлерди. Кыргызстан өлкөсүнүн касиеттүү керемет көлү, ысык көлүбүздүн арулугун жана тазалыгын, көгүлтүр көлүбүздү камтыдык. Ал эми ысык көлдү курчап турган Күнгөй ала тоосу жана Тескей ала тоосунун чокуларынын жайык кышы ак мөңгүсү менен өзгөчөлөнүп турганын чагылдырдык.
Мектебибиздин тарыхын айта кетсем, Балыкчы шаарындагы так ортосунда жайгашкан Зайракан Исаева атындагы номер 4 мектеп гимназиясы 1968 жылы ишке берилип, 2026 жылга чейин айтылат жана 1991 жылы гимназия статусуна ээ болуп, учурда 2026 жылга чейин гимназия аталышына ээ. Мектеп директору Абдраимов Нурлан Кутманович агайыбыз 3 жылдан бери жетектейт. Учурда 75 мугалим эмгектенип, 1800гө жакын окуучулар билим алышат. Мынакей Дилгир командасынын дагы саламдашуусун, таанышуусун уктук. Мамлекетибиздин келечеги дал ушул балдар. Демек, балдарыбыздын жакшы тилектери ишке ашышына биз дагы тилектештигибизди билдирип, оюнубуздун негизги бөлүмүнө өтөбүз. Билимиңди сынап көр. Кыргыз тил сабагынан баштайбыз Дилгир командасына. Дилгир командасы даярсыңарбы? Игилик каалайлы. Биринчи суроо. Алдыңарда барак турат, карап турсаңар болот, Убакытка басым көрсөтүү үчүн быйыл деген сөздү төмөндө берилген сүйлөмдөгү туура келген сөздүн ордуна койгула. Санжар жылкылары менен каркырага жайлаганы барды. Санжар 1, жылкылары менен 2, каркырага 3, жайлаганы 4 барды. Варианттарына токтолобуз. А1, Б2, В4, Г3. Санжар быйыл жылкылары менен каркырага жайлаганы барды. А туура жооп деп ойлойбуз. Жооп туура эмес. Демек, биз бул мүмкүнчүлүктү жаңы Горизонт командасына беребиз. Силерде жооп барбы? Саламатсыздарбы? Ооба, бизде жооп бар. Биздин оюбуз боюнча жооп бул Б. Санжар жылкылары менен быйыл каркырага жайлаганы барды. Жооп туура эмес. Эки команданын тең жообу туура эмес болуп калды. Туура жооп В экен. Санжар жылкылары менен каркырага жайлаганы быйыл барды дейт. Демек, вариант В4 экен. Дилгир командасына экинчи суроо кыргыз тилинен. Сүйлөмдөрдөн кыймыл аракеттин багыттык абалын түшүндүргөнүн белгилегиле. Биринчи, ары бери тынбай, элди ойгото берип, өзүм моралдык, физикалык жактан чарчап калдым. Экинчи, өлкө аймагында жолтоосуз ары бери жүрүү, жашаганга жер тандоо эркиндиги берилген. Үчүнчү, Нургелди баласы эсен аман менен жай ичи ары бери 2 кабат тамын бүтүрүп алды. Төртүнчү, азыр базардын баары үйдө. Ары бери жазай салган тамак ашка толуп кеткени белгилүү. Варианттары А1 4, Б1 2, В3 4, Г1 3. Экөөсү туура экен, кайсынысы туура гана? Бизде жооп даяр. Топ мүчөсү Төлөнбекова Хадижа. Биздин оюбузча бул А1 жана 4. Жооп туура эмес. Дилгир командасынын жообу туура эмес болуп калды. Келгиле, бул мүмкүнчүлүктү силерге берели. Жаңы Горизонт командасы. Биздин жооп бул Б варианты 1 менен 2. Жооп туура. Тактап айтканда, ары бери тынбай элди ойгото берип, өзүм моралдык, физикалык жактан чарчап калдым. Экинчиси, өлкө аймагында жолтоосуз ары бери жүрүү, жашаган жер тандоо эркиндиги берилет, азаматсыңар. Эми жаңы Горизонт командасына кыргыз тилинен кана байкап көрөлчү, даярсыңарбы? Биринчи суроо. Бир мезгилде аткарылган кош кыймыл аракет кайсы сүйлөмдө берилген? А. Жамандыгыңды көргүчө мен жерге кирейин. Б. Дордойдо акчам түгөнгөнчө жүрдүм. В. Кеңеш бейсин агытканча чөп оро келди. Г. Бутум шишигиче кийип жүрө берипмин. Жана жооп бар экен, балдарда угалы. Гсы бутум шишигиче кийип жүрө берипмин деген жооп. Жооп туура эмес. Дилгир командасы бул мүмкүнчүлүктү колдоно алабы? Силердин жоопту угуп көрөлчү. Бизде жооп бар.
Бул суроодо биз Аны тандадык. Жамандыгыңды көргүчө мен жерге кирейин дегенди. Жооп туура эмес. Дилгир командасынын жообу туура эмес болуп калды. Туура жоопту эсиңиздерге салып коелу. Б вариант экен. Кеңеш бээсин агытканча чөп оро келди дейт. Эми кайрадан жаңы горизонт командасына кыргыз тилинен экинчи суроо. Белгиленген сөздөрдүн кайсынысы жаман деген сөзгө синоним боло алат? Биринчи, аттын баркын билбеген өйдө төмөн чапкылап, минген атын чаалытат. Экинчи, ысык көл ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Үчүнчү, өйдө төмөн сүйлөгөн хандын тагдыры эмне болот? Төртүнчү, өндүрүштө өйдө төмөн көрсөткүч байкалып калып жатат. Бизде мындай жооп бар. Биз ойлойбуз Б деп биринчи жана экинчи сүйлөмдө синоним боло алат деп. Жооп туура эмес. Жаңы горизонт командасынын жообу туура эмес болуп калды. Бул мүмкүнчүлүктү дилгир командасы алат. Кана силерде жооп барбы? Биздин оюбузча бул В варианты биринчи жана төртүнчү. Жооп туура эмес. Эки команданын тең жообу туура эмес болуп калды. Туура жооп вариант А экен. 3 жана 4. Тактап айтканда, өйдө төмөн сүйлөгөн хандын тагдыры эмне болот? Жана төртүнчү, өндүрүштө өйдө төмөн көрсөткүч байкалып жатат. Кыргыз тилинен эки командага тең берген суроолордун жооптору канчалык деңгээлде туура болду? Кайсы команда кандай жооп берди? Калыстар тобу өз бааларынын баамдарын берип отурат. Биз болсо кыргыз адабияты сабагына кеттик. Кыргыз адабияты сабагынан жаңы горизонт командасына берилет. Даярсыңарбы балдар? Анда көңүл бурабыз. Элдик арман ырларда эмнелер чагылдырылган? Варианттарына көңүл бурабыз. А. Баатырлар көрсөткөн эрдиктерди даңазалоо, даңктоо. Б. Балалык мезгилдин сонундугу, эч кайрылбастыгы. В. Жаратылыштын кооздугу, кайталанбастыгы. Г. Бир себепке байланыштуу адамдын кайгысы, муңу. Мен ойлойм, элдик арман ырларда балалык мезгилдин сонундугу эч кайрылбастыгы деп. Кайсы вариант? Жооп туура эмес. Жаңы горизонт командасынын жообу туура эмес болду. Демек, бул мүмкүнчүлүктү дилгир командасына беребиз. Дилгир командасында жооп барбы? Бул Гсы бир себепке байланыштуу адамдын кайгысы жана мууну. Жооп туура. Дилгир командасы азаматсыңар, жооп туура болду. Эми кайрадан жаңы горизонт командасына кыргыз адабиятынан экинчи суроо. Кошоктор деп эмнени айтабыз? Варианттары: А. Жаратылыштын кооздугун сүрөттөгөн ырларды. Б. Жакынын жоготуу кайгысын чагылдырган ырларды. В. Баатырлардын эрдиктерин даңазалаган ырларды. Г. Мекенге болгон сүйүүнү чагылдырган ырларды. Бул жерде Б варианты туура деп эсептейбиз. Кайсыл окуп коесуң? Жакынын жоготуу кайгысын чагылдырган ырлар. Жооп туура. Эми кыргыз адабияты сабагынан кезек дилгир командасына келди. Дилгир командасы даярбызбы? Ооба. Кеттик. Биринчи суроо. Төштүктү 7 баштуу кемпирге жолугууга ким аргасыз кылат? А. Сүйгөн жары. Б. Сырткы баскынчылар. В. Эламандын ач көздүгү, өз керт башын сактоо сезими. Г. Эламандын өз элин, уулунун камын ойлогондугу.
биздин оюбузча бул элемандын өз элин уулунун камын ойлогондугу Г деп да ойлойбуз. Жооп туура эмес. Дилгер командасынын жообу туура эмес. Бул мүмкүнчүлүктү жаңы горизонт командасы колдонобу? Байкайлы. Биздин жооп даяр. Бул В элемандын ачкөздүгү, өз кет башын сактоо сезими. Жооп туура. Жаңы горизонт командасынын жообу туура. Азаматсыңар. Ал эми Дилгер командасына кайрадан кыргыз адабиятынан экинчи суроо. Даярсыңар, Эр төштүк эпосунда элеман 7 баштуу кемпирдин колуна кантип түшөт? Варианттары: А. Душмандарды кууп бара жатып, байкабай калып борго түшүп кетип. Б. Аты качып кетип жөө калганда чарчап бактын түбүндө уктап кетип. В. Агып бара жаткан өпкөнү ач көздүк менен кармоого аракет кылып. Г. Кийик уулап жүрүп, чарчап эс алайын деп суу жээгине барып. Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп бар. Бул В варианты агып бара жаткан өпкөнү ач көздүк менен кармоого аракет кылып. Жооп туура. Ошентип кыргыз адабиятынан дагы командаларга берилген суроолор соңуна келди. Кезек болсо тарых сабагында. Тарых сабагынан Дилгер командасына беребиз. Байыркы адамдар эмне менен алектенишкен? Варианттары: А. Дыйканчылык жана мал чарбасы. Б. Кол өнөрчүлүк жана соода. В. Аңчылык жана жыйноо. Г. Мал чарбачылык жана кол өнөрчүлүк. Бизде жооп бар. Биздин жооп В варианты аңчылык жана жыйноочулук. Жооп туура. Эми экинчи суроо Дилгер командасына. Кыргыздар жөнүндө эң алгачкы маалыматты ким калтырган? Варианттары: А. Бан Гу. Б. Сматсян. В. Захриддин Бабур. Г. Геродот. Биздин жооп Б. Сматсян. Жооп туура. Эми кезек тарых сабагынан жаңы горизонт командасына. Даярсыңарбы? Жакшы. Биринчи суроо: Ишеналы Арабаев деген ким болгон? Варианттарына көңүл бурабыз. А. Биринчи кыргыз тарыхчысы. Б. Биринчи кыргыз агартуучусу. В. Белгилүү манасчы. Г. Акын импровизатор. Бул жерде Б варианты да ойлойбуз. Биринчи кыргыз агартуучу. Жооп туура. Эми экинчи суроо: цифрогистика эмнени окуп үйрөтөт? Варианттары: А. Адамдын жашоосу. Б. Белгилеринин келип чыгышы. В. Мөөрлөрдү изилдейт. Г. Адамдардын аттарын. Бизде жооп даяр. Мен жаңы горизонт мүчөсүнүн топ мүчөсү. Цифрогистика белгилеринен келип чыгышы Б. Жооп туура эмес. Демек, Дилгер командасында мүмкүнчүлүк бар. Эгер туура жооп берсеңер, упай силерге. Бизде даяр, бизде жооп даяр. Топ башчысы Майрамкулов Фирдаус жооп берет. Бул ВС мөрлөрдү изилдейт. Жооп туура. Ошентип кезек география сабагына келип жетти. География сабагынан Дилгер командасына беребиз биринчи суроону. Даярсыңарбы? Жакшы. Кыргыз Республикасында казылган Брюссельдеги эл аралык көргөзмөдө сапаты боюнча эталон аталган кен байлыкты атагыла. Варианттары: А. Калай. Б. Сурма. В. Сымап. Г. Никель. Бул Б варианты сурма. Жооп туура. Экинчи суроо: күрөң көмүрдүн эң ири запасы кайсы бассейнде? Варианттары: А. Өзгөн. Б. Кабак. В. Таш көмүр. Г. Жыргалаң. Убакыт бүттү. Бизде жооп даяр. Бул В варианты таш көмүр.
Жооп туура эмес. Дилгир командасынын жообу туура эмес болуп калды. Анда жаңы горизонт командасын байкап көрөлүчү. Кана силерде жооп барбы? Бизде деле жооп даяр. А варианты өзгөн деп ойлойбуз. Жооп туура эмес. Эки команданын тең жообу туура эмес, андыктан туура жоопту мен айтып коеюн. Б варианты кабак экен. Жаңы горизонт командасына география сабагынан биринчи суроо. Сооқ жана Шахримардан анклавдары кайсы улуттар жашашкан жерлер? Варианттары: А. Тажиктер, Б. Өзбектер, В. Орустар, Г. Дунгандар. Бизде жооп даяр. А. Тажиктер. Жооп туура. Экинчи суроо. Төмөндө берилгендердин ичинен логикалык жактан алганда ашыкчасын аныктагыла. Варианттары: А. Суу ресурстары, Б. Топурак ресурстары, В. Минералдык ресурстар жана Г. Эмгек ресурстары. Бизде жооп даяр. Биз Г эмгек ресурстары деп ойлойбуз. Жооп туура. Урматтуу радио көрөрмандар жана теле көрүүчүлөр, ошону менен билимиңди сынап көр бөлүмү дагы соңуна келип жетти. Суроолорду билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти тарабынан даярдалып берилди. Биз болсо 3-чү айлампага кеттик. Үчүнчү айлампада наркыңды биле жүр деп аталат. Демек, кийинки урпактар дагы элибиздин нарк населин биле жүрсө деген тилекте суроолорду берип келебиз. Азыр Дилгир командасына беребиз. Биринчи суроону. Дилгир командасы даярсыңарбы? Биринчи суроо. Боз үйдүн түндүгү менен керегени эмне бириктирип турат? Бизде жооп бар, бул ук деп айт. Ооба, жооп туура, уук. Экинчи суроо. Улууга урмат, кичүүгө ызат деген макалды чечмелеп бергиле. Биздин жооп улууларды сыйлап, кичүүлөрдү ызаттап деген түшүндүк. Ошону чечмелей алабыз. Улууларды урматтап, кичилерди ызатта дегенде, бул деген улуулардын сөзүн угуп, улуулар сага эмне десе, улуулардын сөзүн угуш керек жана алардын айткан сөзүнө кириш керек. А кичилерди ызатта дегенде биз деген түшүнгөнүбүздө, кичилерди ызатта бул кичинекейлерди коргоп жана аларга мындай кеңеш берип турганды деп айтабыз биз. Азаматсың. Жакшы. Эми жаңы горизонт командасына биринчи суроо. Боз үй тигилип жатканда түндүгүн эмне менен көтөрүп турабыз? Биздин жообубуз бул боз үйдүн түндүгү менен көтөрүп туручу нерсе бул каалга. Жок. Жаңы горизонт командасынын жообу туура эмес болуп калды. Дилгир командасына жооп барбы? Бизде жооп бар. Дилгир тобунун топчусу Бейшенбаев Даниэль жооп берем. Боз үйдүн түндүгүн биз бакан менен көтөрөбүз. Ооба, жооп туура. Эми жаңы горизонт командасына экинчи суроо. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген накыл кепти чечмелеп бергиле. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген себеби бул негизи эле бул мырзаларга тиешелүү макал. Бизде макалдын чечмелениши жигит дайыма бир гана өзүнүн үй бүлөсүндө эмес, айлана чөйрөсүндөгү бардык муктаждыктардын баарын кароосу керек. Айлана чөйрөсүндөгү бардык камкорго тийиш болгон адамдарды өз камкордугуна алуусу керек деген чечмеленишке келдик. Ошентип оюнубуз дагы соңуна келип жетти. Кайсыл команда кандай упай алды, аны Калыстар тобу өздөрү баалап баамдарын берип отурушат. Калыстар тобу даяр болгонго чейин оюнга катышкан командаларды дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бишкек шаарындагы Свердлов районуна караштуу номер 87 орто билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген жаңы горизонт командасы болду. Даярдаган мугалиме Сагынбаева Гүлзат Муратбековна. Жана алардын атаандашы Ысык көл облусунун Балыкчы шаарындагы Сайракан
Исаева атындагы номер 4 мектеп гимназиясынан Дилгер командасы, даярдап келген мугалими Султанкулова Назира Талантбековна. Эмесе биз сөздүн, кептин кезегин калыстар тобуна берели. Кайсыл команда кандай упайга жетти? Бүгүнкү таймашкадагы эки мектептен жакшы даярдык менен келген экен. Албетте саламдашуулары терең мазмундагы жакшы саптар менен коштолду. Ал эми суроолорго келгенде бир аз өйдө ылдыйлар болуп калды. Чынында оңгой суроолорду да кичине ой жүгүрсөңөр эле жооп бере турган жерлерден жаңылып калып аттыңар. Айрым командалар болсо командасы арасынан бирөөсү туура жоопту айтып атты, бирок экинчиси чыгып туруп туура эмес жоопту айтып салып атты да. Ошон үчүн кеңешип кескен бармак оорубайт дегенди эске алып жүрсөңөр жакшы болмок. Негизинен эки команданы тең ийгилик каалайбыз. Эки команда тең мындай биринен аябай чоң айырма болуп же аябай чоң ылдый болуп деле кеткен жок. Бир куйругу улаша эле келди бири-бирине. Негизинен даярдык жакшы, саламдашуу да жакшы. Анан болгону предметтик суроолорго келгенде бир аз аксап калып атышат. Ушуну мугалимдер өздөрү деле көрдү болуш керек, кайсы жерлерден кичине мындай ойлончу маселелер бар экен. Негизинен негизги даярдык жакшы болуптур. Ийгилик болсун. Азаматсыңар балдар, жакшы даярдык менен келипсиңер. Азыр мен жалпы жыйынтыкты айтсам, жаңы Горизонт тобу 116 упай топтоду. Ал эми Дилгер тобу 152 упай топтоду. Ийгиликтер болсун. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизге калыстык кылып берген калыстарды дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Калыстар тобунун төрайымы Бишкек шаарындагы Айдархан Молдокулов атындагы номер 5 улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелисхан Асанова эжекебиз жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев, ошондой эле Кыргыз радиосунун журналисти, Акыл Таймаш долбоорунун редактору Жаныбек Эсеналиев болду. Айта кетүүчү жагдай, бүгүнкү упайлар биринчи айлампанын соңуна чейин сакталат. Андыктан утулдук же уттук дебестен кийинки айлампаларга даярдангыла деген чакырык таштап, оюнубузду аяктайбыз. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.